Bismillah. Assalamu alaikum, hurmatlı bizden görüşçüler, hurmatlı bizden Muz TV YouTube kanalımızın katlanıcıları. Dostlar, bugün biz Gülçö'deyiz, Alay rayonu Gülçaylı. Tuğanlar, bugün Gülçö'dегі çoğun attardı bakkan Altın Ake'nin үйüne, Altın Hacı'nın үйüne gelip kaldık dostlar. Bugünkü bizden görsetüydü. Aябай bir kızıktуу чыгарылыш болот. Себеби аттар боюнча жакшы түшүндүрмөлөр айтылат. Кайсы түшүндүрмө десеңиздер, ал хадиске төп келген аттарды кандай болот, ошол боюнча да айтып беребиз. Сатууга дагы аттар чыгып атат экен. Ошол боюнча дагы көрөбүз достор. Анда Алтын Акенин аттарынан баштайлы. Канча ат чыгат, аны сурайбыз. Биз менен бирге туруңуздар. Аттар жаккан болсо туугандар, класс. Biz maекти kurup başlayla. Kanda atlar çıkar. Hayda canı var. Altın Aka, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Kandaysız aka? Жақсысыз mı? Жақсы. Mana koyar aka. Aka, bir bugünkü bizden çağrılış boyunca bir malumat beriniz aka. Kança at çıkarasız? Bugün bu da kalasa 4 at ha? Mına tuğanlar 4 at çıkat eken. Bu atlar aka satуга koyula turgan atlar mı canı? Kanday atlar? satılat var. Satılat bu da kalasa. Satılat ha? Arasında hadiske töp kelgen 2 atınız var eken aka? Anday var abi. Oşular boyunca bir düşündürme berip ketesek ha? Mına tuğanlar, bu kişenegen 1-ci nömerdeki attan başlayla aka. Bu atınыздın jaşı kanday? Bu jaşı жаңасы, жазға екасы болып қалды. Жазға екасы, уже болды ha? Екасы болды. Үйірі бар. Үйірі бар? Үйірі бар. Улағыча? Улағы жаңыдан үйретіліп атады. Жаңыдан? 3 жолы чабылды. Улағы деле бар десек деле болады. Топқа кіреді. Аяғы жеңіл. Аяғы жеңіл. Бұл ат қарабайыр емес ha? Қарабайыр емес. Бұл ат менің қолыма келгеніне биыл жазда 3 жыл болады. 3 жыл болады? 3 жыл болады. Абаканнан келген, Россиядан. Қунанында келген екен да? Ошо Кунанға өтіп атқан малында келген. Азыр эми жер сиңип, ал тургай мына тоолордо бизде ушул жерде үйүрдө жүргөн. Үйүрдө жүргөн. Үйүрдө жүргөн. Быйыл 3 жолу экинчине улакка бир чоң улакка чаптык. Куда каласа улагы дали дана болуп калды, билинип калды. Өнөрү жакшы экен анда? Өнөрү жакшы, топко кирет. Чуркашы жакшы. Жакшы экен. Аттын туяктары тазабы aka? Туягы таза. Туягы таза. Туягы ден соолугу бар жогу таза. Эч маселе жок. Маселе жок ал жагынан. Маселе жок. Бир гана ошо минилбей турат, кам минги деп койсок да болот. Мен да билесиңиз, амир аттар. Сизде да ат көп да aka? Ат көп, ошо мингенге кеде чоло да тийбей калат. Ушундай аттарды карайм да. Жалпы канча ат карайсыз aka? Азыр эми азыр штатта 6 атым бар. 6 ат бар. 6 бар. Анан эми онун бардыгы эле ушу менин колумда, мен утура алып эле сатпайм. Булар ар бири көптөн карайсыздар, мен билишимчечи. Жылдан карайм да. Кичинесинен өстүрөм, анан экасы ошондой чоңоюп калганда сатабыз. Характерлерин билип калып, полный билгенден кийин анан ошондой. Кличка кандай экен бул атыңыздын? Кличка эми Каймана аты. Балдар чемпион деп ат коюп коюшту. Чемпион. Мен өзүм берки аттарым, өзүм жакшы көргөн атым бар, анын атын өзүм койгом, аны дагы азыр көрсөтөм. Аз көрөбүз aka. Бунун аты чемпион. Чемпион бою канча чыгат? Бою ошо уровеньге 1.65 бар буда каласа. 1.65 сантиметр чыгат, 1.65 чыгат. Бул жака бастырып коюңчу aka. Мына достор, чемпион 1.65 сантиметр. Достор, аттын баскан басыгын бир көрөлү. Сиздер менен чогуу. Тугандар, атты көрдүк. Эми Алтын ака, бул атыңыз жоош ба aka? Ат жоош эле негизи. Ат жоош а? Жоош. Токуп атканда, минип атканда жоош жакшы эле. Эч кандай өнөрлөрү жок. Жок. Бул атты чабабы чаппайбызбы aka? Ошону айтыңызчы. Ат эми азыр булар минилбей турат да. Өзү да замир. Аз экөөбүз эмеле жолконго бурсактар ток, жем жегенде. Аз эми турган аттарды бекер. Бирок эми негизинен ат чуркашы кандай aka? Чуркашы ушкаяк. Жакшы. Ушкаяк ба? Эми алам деген адам чаап көрүп алат да. Чаап көрөт да, куда кааласа. Куда кааласа аягы жеңил. Аягы жеңил. Бул 1-ci нөмердеги чемпиондун баасы айтылабы aka? Баасы айтылат эми, элге карап эле айтабыз. 5000 деп атам. $5000 деп атасыз. 5000 деп атам. Түшүрүп беребиз. Кеми болот, Түшүрүп беребиз.
Mına dostlar 5000 dollar ушул чемпиондун baası bağlandı. Görüңүздөр туғандар атты мен тартып көрсөттүм биринчи номер. Алтын экен номер алды да. Анда кийинки аттарга көтөрөбүз беке? Кудай кааласа. Кудай кааласа кеттик. Экинчи ат келатат. Экинчи бою өтө бийик ат экен. Кайман аты дагы Көкжал деген кайман аттагы чөкөр чоң атты тартабыз. Жаныбар аттын чоңдугун келип көрсөңүздөр билесиздер. Келе бериң Алтын эке. Акем экинчи ат боюнча. Чоң атыңыз боюнча эмне? Жакшы бир сүйлөп бериңчи аке. Бул ат порода Россиядан келген негизинде. Россиядан келген ат. Бирок булунда келген. Ошондо азыр жашы кандай болуп калды? Жашы жазга 2 асы. Жазга 2 асы. Жазга 2 асы башталат. Жаныбар. Сыны келишкен экен аке, Сыны келишип калыптыр. Жакшы. Жакшы аке. Ат улак көргөнбү көрө элекпи? Улакка басып деле бар элек десек болот. Улакка басып бар элек. 2 асы дедиңизби? Жазга 2 асы болот. Жазга 2 асы болот. Бою канча чыгат? Ошо бою кызык болуп атат да мага. Бою Замир былтыр сен баягы Алайдан Өзбекстанга бир ат саттыңар го. Сармат. Сармат. Ажакан аты менен теңештирип көргөнбүз ошо менен. Тең 180 деген ат чыкты го. Сармат менен тең мына? Бою теппе тең. Эми жашы кичине да. Ошондо уровеньге алганда канча чыгат экен уровеньде? Уровеньге точно өлчөш кыйын, бирок 175тен нары го дейм. 75тен нары. Жаныбар аттын чоңу чыкты достор. Кайман аты Көкжал экен, Көкжал. Ошондо үйүр да көрө элек. Жок, үйүр көрө элек. Таза ат экен да. Эч нерсе Эч нерсе көрө элек. көрө элек. Жаныбар. Ден соолугу буттары таза беле? Ден соолугу таза, бардыгы жакшы, маселе жок. Азыр бул атты чапсак болобу болбойбу? Эми аттар сарайда эле туруп калган. Болду, анда. Баспайды, бүгүн мына ишенсең бүгүн чыгып атат да. Кыйнаштын кереги жок экен. Азыр чапсам бекер бузуп алам дейм. Жештери жакшы экен. Жештери маселе жок. Жеши, иши, жүрүшү, ден соолугу баардыгы жакшы. Мына асфальт жакка түшүнчөгө бир атты бастырып көрөлү. Мына достор, bir жетелеп дагы көрсөтүп коелу аттын баскан басыктарын. Өтө чоң экен, караңыздар достор. Чоң ат издегендер болсо номерге смело чала бериңиздер. Алтын ака, бунун баасын канча дейсем, айтыңчы ака. Ушул жерден баасын чечип таштайлы. Баасын. Эми бул мынандай, Замир. Жаныбар. Алган баамды деле айтып коеюн. Ошондо 2 жыл мурун алган бааңыз болтабы? Жок, 2 жылга жете элек, 1 жылдан өттү. 1 жылдан өтүп калды. Буну 575ке алганмын. Сомго 575 миң сомго алынган, Ошондой алынган, эми пайдасы берсе сатабыз. Кудай кааласа ошондой кылабыз. Мына достор, 575 миң сомго алынган экен. Пайдасын ким берсе тугандар Алтын ака ушул Көкжалды сиздерге сатат. Көкүрөктөрүм сатып койсоң болот, Замир. Мына көкүрөктөрүм мен баарын көрсөтөйүн. Жана топту кеше турган үйрөтүп койсо ат экен, Кудай кааласа. Кудай кааласа. Кудай кааласа, кимге насип кылса. Болду. Болду ака. 3-чү, 4-чү атка келип калдык. Бул жерде ушундай кара аттан 2 экен тугандар Алтын акада. Эми Алтын ака, буларды минбейт экенбиз ака? Эми азыр мингенге убакыт аз болуп калды. Убакыт аз болуп калды да. Бирок бул аттар минип эле жүрөсүз да бул аттар да? Мингизет. Жашы кандай ушу мына? Мен көрүп тургам ушуну. Жашы бул бышты. Бышты? Жашы бышты. Бул уже жаңасы болуп калды, Кудай кааласа. Кудай кааласа жаңасы. Документи менен немеде апрелдин 16-сы документинде. Бул сласкаларданбы? Сласка. Паспорт менен паспортун деле көрсөк болот негизи. Бул деле өтө чоң экен, Чоң эми бул сласкаларды билесиң да. Сласканын арасынан да чоңунан да бул. Эми ака, жанагы мен сөзүнүн башында айтып өттүм эле, хадиске дал келген аттар ушулар беке? Иншалла, Кудай кааласа ошо Пайгамбар алейхисалам айткан мактаган аттар ушулар эми биз мактабайык. Бул Пайгамбар алейхисалам мактаган ат ушул. Хадисте келет. Хадисте эмне деп келет? Ошону айтып бериңчи ака, түшүндүрмөсүн. Хадисте Пайгамбар алейхисалам айтып атат:
Hayrul hal al-adham al-aqrah al-arsam al-muhajjal summa talqul yadul yumna deb keladi. Бұл мынандай чешмелер сучу. Адхам дегені чум қара дегені да. Чум қара. Ат қара, баяғы орыстарда воронай деп қойды, қарған түсінде. Чум қара болуш керек. Қара торыда болуш керек, қара болуш керек мынандай. Чум қара болуш керек екен да. Анан кейін aqrah дегені мына. Мынау жерінде қашқа солады. Қашқа. Бұл эми кейбір ошо демелерде қадыра дирхам деп қойды, таңгачалық, тыйынчалық. Кичине гана тоголок. Кичине гана болот дейт. Анан кейін экинчи белгиси бул қашқасы. Үчүнчүсү арсан деп қойды. Бул мынау шу үстүн келабинде мынандай. Мордун учунда. Мордун учунда ак қашқа болуш керек кичине. Бул деле тыйынчалык болуш керек. Бул эми жок, ошо мурдун илабын учу қашқасы болуш керек деп келет, ошондой. Онун размери айтылбайт буда. Размери айтылбайт, а? Анан мухаджал дегени ошо мына сол колу, мына арканын мына эки туягы мына бар. Баягы билежик такканда ак болуш керек да. Тизесине чейин болбош керек. Жок, тизесине чейин эмес, ошо билежик такканда ак болуш керек деп келет. Андай узун болбойт. Анан бул 4-чү сыпаты, 5-чиси ошо талкул ядулуймдар деп коет, ошо оң колу. Алдыңкы оң колу өзүнүн түсүндөй. Бир түстүү болуш керек, кара болуш керек. Алдыңкы оң колу, а? Оң колу. Ошо 5 сыпат ошо мына атта бар, Кудай кааласа. Кудай кааласа бар экен. Аттын аты өзү паспорттогу аты эми Адонис деп коюшкан экен өздөрүчү. Эми биз мусулманча ат койдук буга. Адхам деп койдук. Адхам, капкара. Чум кара деп ат коюп койдук. Чум Ошо 5 сыпаттын бирөөсүн өзүнө ат кылып койдук. Кудай кааласа ошо ат жакшы ат, таза кандуу, документ менен. Бою 1.70-тен ашабы? Жок, 1.70-тен чоң бул. 1.70-тен чоң экен, а? 1.75 барат го дейм. Мындан андан эле бийик го. Эми бул дагы өсө турган экен, турабы? Мынандай биз кыргызча өлчөгөндө, мен өлчөгөндө 83-84 чыгып кетет. Баягы жерге коюп айландырып берген дабы? Ошондой болгондо. Ошондой чыгып кетет. Кыргызча өлчөгөндө ошондой калат. Жакшы экен. Анан эми азыр бул ат 4 жашка эми толот. Азыр 3тө? Жок, азыр эми 4 жашка апрелде толот. Апрелде толот. Азыр да 1 айдан кийин толот. 1 ай. Бышты экен да, азыр бышты. Анан эми булар билесиң да, дагы 2 жыл 3 жыл Кудай кааласа чоңоет. Былтыр кичине эле булчу. Былтырдан бери кыйла. Былтыр алганыңызда билем да мен. Көкүрөктөрү мынча чоң эмес эле, буттары мындай жоон эмес эле. Эми бул бирок ушундай болгону менен жеңил, өтө жеңил. Өтө энергичный. Кудай кааласа ошо. Эми ага буларды деле сатууга чыгарасызбы? Же Менде мына экөө бар. Экөө тең ушундай, мунусуна көрүп койбойлубу? Бул деле ушундай. Бул деле ушундай эми. Бул аттын деле мына чоңдугун көргүлө мына. Бул деле андан калышпайт. Бирок будан кичинераак экен. Мынаңыз. Эч канча кичине эмес, ал эми аз-маз болор, болбос болушу мүмкүн. Бирок бул деле өтө чоң ат. Анан эми анын документи менен бул документи жок. Бир гана айырмасы документи жок. Бирок бул дагы ушундай кашкалар бар маңдайында. Ошо акрахтын кашкасы, тыйында кашкасы бар. Мурдун учунда агы бар мына. Мына 3 буту мына. Макал туяктары. Чумкара Адхам. Адхам. Мухаджал деген 3 буту. Анан мына оң буту өзүнүн түсүндөй болот дейт. Бул дагы бул аттын жашы чоңураак. Бул жашы кандай? 6 асы. 6 асы. Бул эми үйүрү бар, улагы бар. Бул немеде 25 бейде жүргөн ат. Үйүрү бар. Үйүргө дагы өтө жакшы, анан буну баягы жаш бала минсе дагы болот. Өтө жоошпу? Өтө жоош, анан адамды үйрөтөт да, мындай өтө тастыккан ат. Басыш, турушу, мындай эми жашы мындайча айтканда токтолуп калган ат да мындай. Токтолуп калган экен да. Баягындай көптү көрүп койгон экен да. Көптү көргөн эрке эмес да. Бул кайра үстүндөгү адамды ат мингенге өзү үйрөтөт, Кудай кааласачы. Кааласа. Негизи жакшы ат. Эми бул айта бериң. Эми буну биз мактабайык, пайгамбарыбыз мактаган ат ушулар да. Пайгамбарыбыздын айткан деген андан ашыкча бизге сөздүн кереги жок, Кудай кааласа. Ушул аттар, Кудай кааласа. Эми менде экөө бар. Экөөнүн бирөөсүн ошо эми алиги өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каала дегенде элдер да пайдалансын. Экөөнүн бирөөсүн сатам, Кудай кааласачы. Экөө тең сатылбайт. Жок, экөөнүн бирөөсү. Эми экөөнү мен экөө мага көптүк болот да. Өзү мунаны алганына 1 жыл, бул быйыл алынган. Мунага 1 жыл болду, а? 1 жыл болуп атат. 1 жыл апрелде толук 1 жыл болот алганыма. Анан кийин эми өзү көптөн бери издеп жүргөндөн мындай аттардычы. Көптөн бери издеп жүргөндөн, бирок эми удама келип калды. Эми кайра бирөөсүн эл дагы пайдалансын, эл дагы ушундай жакшы аттарды уруп алсын деген ойда. Кудай кааласа экен. Сатабыз. Эми баасы айтылабы кандай экен?
Эми басына келсек, мындай да аттардын азыр эми кимге кандай мен алган маамиле айтып койсом туура болот го дейм. Ошонун үстүнө мисалы үчүн мынаны азыр биздин сомго чыкканда бир 800 миң 900 миңге жакын пулга алгам да. Азыр эми долларда көтөрүп доллар. Сиз Польшадан алдырдыңыз а буну? Польшадан Миша деген баладан ошо издештирип жүрүп, Ооба. аны бир Алтынбек деген бала алып келди, анан мен одан алдым да. Анан кийин Булат ошо биз азыркы курска чыкканда 850 миң, одан да ашыгыраак болуп калат, өзү келген баасы. Келген баасы, огучу эми бактыңыз дең, Пайдасына карап сатабыз. Анан аркат эми ол жөндү ал жөндү. Эми себеби анын немеси жок да, паспорту жок. Беспород. Анын пародасы ошо белгисиз да. Белгисиз. Пародасы анык белгилүү болгон үчүн Славска баягы билесиң да баягындай согуш багытындагы аттар буларчы. Анан булардын дагы эч нерседен коркпойт, үркпөйт, адамга өтө жакын, энергичный, ушундай жакшы парода болот экен да булар. Түшүнүктүү. Кудай калса ушул аттар. Жакшы ака, аттарыңыз аябай жакшы экен. Өтө чоң аттар экен да, жаман. Кичине ат жок экен да сизде. Чоң. Мен да сал пасыраакка туруп калдым негизичи, бирок өзү деле түзгө турсак эле чоң булатчы. Ооба. Мындай чоң ат, өтө чоң. Кудай каласа аттардын эң алдышулар. Ден соолуктары жакшы экен. Ден соолугунда маселе жок, эч маселе жок. Бул жеши, ичиши бардыгы жакшы. Сыны. Туяктары така көрө элек. Така көрө элек. Така көрө элек. Эми келгенден бери такалата элек биз. Свежий туяк тең. Туяктары да баягындай формалары жакшы да баягындай. Орусчада правильный форма деп коет да. Эми азыр такачык алып барсаң, муну да тырнактарын алып туруп сонун кылып коет. Моюндарын да байкасаңыз, мына моюндар булар узун болот. Трубада. Лебединый шея деп коет орустар баягы. Лебединый изгиб деп коет да, мына жери баягы ак курукундай. Ийилгенден. Ийилип турат да. Болду. Көркүнө чыгат атты кудай калса, ошо моюну дагычы. Аттарыңыз аябай көптүк сындуу аттарыңыз бар экен ака. Анда Алтын ака бүгүнкү чыгарылышты жыйынтык даярдайланды, Ооба. Базарыңызды берсин ака. Рахмат. Аттардын күчтүүсүнөн бага бериңиз анда. Алла разы болсун, сага да ийгилик кылайм Жамир. Рахмат ака. Ушундай жакшы аттарды чыгарып жүр. Айтканыңыз келсин. Каналың да өркүндө өсө берсин. Рахмат ака. Кыргыздын жакшы аттарын дайыма ушундай танып жүрө берели, даңазалап. Каласа. Айтканыңыз келсин.